Туугандар, ушул экран астында көрүп турган Honda CR-V үлгүсүндөгү унаа сатууга коюлуп атат. Бул туугандар мини джип, башкача айтканда 4 дөңгөлөгү тең тартат. Мен сиздерге маалыматын кененирээк берейин. Ээси жанымда, бирок өзүм эле түшүндүрүп айтып коеюн деп өзү ээси да ошону суранды. Bunun çıkan yılı 2005 жылкы, кубаттуулугу мотордун өлчөмү 2 объем, 4 выды, 60тан кийин үзөт, аны барыңыздар жакшы билесиздер. Дөңгөлөктөрү жайкы дөңгөлөктөрдө турат экен. Анан да бул рестайл кузовдо. Европадан келиптир. 2013 жылдан бери бир хозяин дейт. Жана эч кайсыл жери урулган эмес. Мен силерге бир сыйра маалыматтарын айтып атам. Кулак төшөп угуп туруңуздар. Калганын буюрса бүт ичини бар жогун көрсөтөбүз. Машина өтө жакшы абалда. Эч кандай вложениясы жок. Оңдой турган жерлери жок. Бүт дөңгөлөктөрү бар. Анан артында багажнигинде дагы бир столчуги бар экен, баягындай чай ичкенде, пикникке чыкканда кое турган столдору. Абалын көрүп турасыздар. Өңү ушундай серый цветте. Автомат коробкасы. Бул эми баягы айымдарга дагы ыңгайлуу. Анан абалы жакшы машина экен, чынында. Ошого сиздер көңүл буруп туруңуздар. Азыр бир сыйра сиздерге ичинен кирип кандай функциялары бар, аны дагы буюрса сиздерге көрсөтөбүз. Жүрүңүздөр анда эмесе. Машинаны бир четтен ичинен баштайлычы көрүп. Сиздер экрандан алыстабай көрүп туруңуздар. Буюрса сиздерге бир сыйра биз машинаны көрсөтөбүз. Мына скамейкалардын абалдары жакшы. Мындай пленкаларды кийгизип коюптур. Бул жагында опцияларынан көрсөтөлү. Айнектери автоматикалык түрдө ачылат. Блокировкасы айнектики. Бул болсо күзгүлөрүнүн ачып немеси, регулировкасы. Бул жери болсо, бул эми артында багажниктин айнеги дагы бөлөк ачылат экен. Багажник өзү дагы башкадан ачылат, айнеги дагы башка ачылат экен. Круиз контроль бар экен. Фарды өйдө ылдый кылган корректировкасы бар экен. Бунусуну VSA-ны эмне экенин билбедим, бирок билгендер жазып коюңуздар. Рулунда болсо мультируль. Бул жерден ошол майндфон дагы башкарганга болот экен. Калган эми опциялар ушул. Мына кондиционерлери бар, көрүнүшү ушул. Мына шофёрдун көзү менен көргөндө ушундай көрүнөт экен. Бул жерде чыканакты койгонго, колду койгонго орундук. Бул жерде ушул кофени койгонго. Бул сөзсүз түрдө баягы бир жака жыйналат. Каяга жыйналат экенин билбейм, бирок бир тарапка бул алынат эле. Мына. Бул алынып, ортодо боштондук орун болуп калат. Бардачоктору, ичи кара салондо, байкап турганыңыздардай эле. Азыр эми арткы отургучтарды көрөлү. Абалы жакшы туугандар, аябай баягындай сонун живой деп коет го, живой абалда экен. Артыңкы орундуктарындагы абалдарын бир сыйра көрсөңүздөр болот. Жакшы эзилген эмес. Машина ээсинин атында экен. Өткөрүп беребиз деп айтышты. Аны сиздер калгандагы суроолоруңуздарды ээсинен сурасаңыздар болот. Эч кандай залог, аресте жок. Машинанын абалы ушундай. Азыр эми сиздерге багажнигин дагы бир сыйра көрсөтөбүз. Багажнигини баса айта турган нерсе, бул багажниги эки түрлүү ачылат. Бунусун бассак азыр айнеги эле ачылат, аны деле айтып өттүк элек. Бул жерде мына көрүп турган айнек бөлөк ачылат. Караңыздар, сонунда жанакы тоого чыкканда же кандайдыр бир сейилдегенде бөлөк ачып койсо болот экен. Анан бул жагы дагы бөлөк ачылат, мына көрүп турганыңыздардай. Бул жакта эми баягы кээ-бирки тряпканы муну салганга дагы чөнтөктөрү бар. Багаж чоң, 3-чү орундук жок. Бул жерде 6-чы, 7-чи адам отурбайт, бирок жүк салганга болот. Мына болсо, бул столчиги туугандар. Муну чыгарганда бул жерде 4 бурчтук болуп, стол болуп чыгат. Жанына стулдарды койсо, жайкысын эс алганга чыкканда аябай ыңгайлуу. Эми азыр сиздерге бир сыйра от алдырып дагы көрсөтөлү. От алдырып, моторлорун ачып бир сыйра көрсөтүп, анан буюрса баасын айтабыз. Мен моторун ачып коеюн. Туугандар, биз ичине олтурдук. Азыр от алдырып көрөлү, бисмилла деп. Эч кандай бир ошибкалар жок. 175 000 км жүргөн экен. Мына от алды. Азыр эми скоросттарын салып көрөлү. Бул арткы нейтралка D 2 1. Скоросттары, салыныштары жакшы, бошоп кеткен эмес, баары жакшы. Бул эми баягы магнитофон, бул жагында климат контроль, подогрев сиденье бар экен. Бул жеринде чөнтөкчөлөр дагы кошумча.
Бұл жерге монитор қойып алсаңыздар да болады. Артқы камерасы жоқ. Бұнысы болса мына үсті. Артыдағын аябай сонун. Негізі бір чакан семьяға 5 кишиге аябай ыңгайлуу. Өтө деле чоң расход эмес. Расходу көп эмес. Бұл жағында пепельница, прикуритель бар, иштейт. Негізі мындай иштебеген, оңдой турган жерлери жок деп айтышты. Эми биз сыртына моторун көрсөтөлү. Моторуну сиздерге көрсөтөлү. Мотордун абалын көрүп турасыздар, аябай жакшы. Машина каралган, сонун. Эч кандай ашча үн жок. Мотор коробка ходовой кузовунда эч кандай эмеси жок, жасай турган жерлери жок. Эми баасын айта турган болсок, $12,5 миң бул окончательно экен. Андан ылдый болбойт деп айтышты. Сиздер чалып ээси менен сүйлөшүп көрүңүздөр. Эч кандай алмашуу жолу жок. Болгону ошо наличкага эле сатылат экен. Саламатта туруңуздар анда туугандар.